Sizlarga assalamu алейкум, ардактуу Ош Кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кадырлуу биздин катталуучулар, жылкы сүйүүчүлөр, саяпкерлер, палвандар, амансыздарбы? Биз сиздерге касиеттүү Кадамжай районунан салам айтабыз. Чуркап келаткан атты көрдүңүздөрбү? Ушул ат сатылат экен. Ушул ат тууралуу ээсинен маалымат алып сиздерге бөлүшүп өтөбүз. Атты, күлүк атты байкаңыздар. Жакса колдон чыгарбай алып калыңыздар туугандарына. Узак эле чабып кетти. Эми ушул аттын ээси өзү маалымат берет. Болгон маалыматты ээсинен сурайбыз, сиздерге бөлүшүп жеткирип өтөбүз. Атты байкаңыздар, жакса алып каласыздар. Күлүк ат экен жаныбар. Ассаламу алейкум. Камалдин ага, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Атты сатайын депсиз дабы? Ат тууралуу эми өзүңүз кичине маалымат бересиз. Аттын жашын айтың, эми жашыны болгон маалыматты айтыңчы. Эмне өнөрү бар, кандай эмеси бар дегендей. Улагы бар. Жашы 7 жашар. 7 жашарбы? Өзүм колумда 3 жылдан бери кармап жүрөм да. Сиздики бул эми дыйканчылык элеби? Дыйканчылык эле. Пародасы кандай пародасы? Кара байыр да. Кара байыр элеби? Өзүнө кара байыр. Түү кайсыл жердин жылкысы? Өзгөнү алып келгенмин. Колго корс эмеспи, жоош элеби? Жок, колго жоош. Такага туруштары кандай? Такага туруштары жакшы. Такага туруштары жакшыбы? Ден соолугу жакшы бардыгы. Атты көрдүңүздөр. Эми бунун үйрү бар бекен, жок бекен айтыңчы. Үйрү бар. Үйрүгө коюлганбы? Коюлган, быйыл коюлбады. Жашы 7 жашар. Колу таза. Ден соолугу таза, такага жоош. Жебиштери жакшы. Бою канча чыгып калат эми? 1.60 ашат dedi. 1.60 ашат. 1.60-65 ортолугу болуп калат, а? Мындай мен эми дене мүчөлөрүн аттын дене мүчөлөрүн дагы мындай көрүңүздөр, байкаңыздар, күлүктүгүнө а дегенде эле чабанда өзү чабып көрсөтүп койду. Туяктары таза экен, эч бир эмеси жок аттын. Ишик-бишик жок экен туяктарында. Таза. Бул ошондо үйүргө улак ат экен да. Үйүргө улак ат. Жазда үйүргө кое берип, кышта чабыш керек экен бул атты, мындайча айтканда. Эми аттын мында эмес ниетиңиз сатыш экен. Жакшы ниеттерде, жакшы ойлордо сатам деп атыпсыз. Аттын баасын канча деп атасыз эми? 170 деп атам. 170 миң сом. Кеми бар да. Кеми бар. Мына көрдүңүздөрбү? 170 миң сом деп. Мына ээси баасына айтып өттү. Ушундай ат издегендер ээси менен байланышып, колдон чыгарбай алып калыңыздар. Атка лайк басып коюңуздар. Ар бириңиздерге ушундай аттар насип кылган болсун. Номериңиз канча менен? 73. Плюс 996 773 менен 33 85 13 номери менен байланыша бересиздер. Ушуну менен биз бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Лайк басып коюңуздар, ар бириңиздерге ушундай аттар насип кылсын. Биз кыскача маалымат берип өттүк. Калган маалыматты ээсинен аласыздар, же болбосо биз айткан дарекке келип атты көрсөңүздөр болот. Саламатта калыңыздар.